Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукураджи Нарматов. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Анас ибн Малик риwayat қылады, пайғамбар мындай дейді: "Лақад ухифту филлах ма юхафу ахадун." Аллах жолында мага ушундай коркунуштар пайда болды. Мени коркутушту эч кимге андай коркутуу болгон эмес дейді. Пайғамбар төшөгүндө жаткан кезде 40 урудун башчылары, 40 жигит келип бир адамды чапкандай чабып салабыз деді. Бизди ким эме кылды? Сен динге дават кылсаң, үгүт кылсаң, сени өлтүрөм деди бирөө. Пайгамбар мен иман жолунда, Аллах жолунда ушундай коркунучтарга дуушар болдум. Эч ким андайга башына келген эмес. Ва ма узи ахадун ва лакад узиту филлах. Аллах жолунда, Аллах деген үчүн, жалгыз Кудайга сыйын деген үчүн, туура жолго чакырган үчүн ушундай ыза кыйынчылыктарга дуушар болдум. Ва ма узи ахадун кат. Эч бир адам мендей ызага дуушар болгон эмес. Ва лакад атат алейя 30 мин байни яумин ва лейлатин. Мага 30 күн, 30 түн өттү. Башымдан 30 күн, 30 түн өттү. Ва ма ли ва ли Билалин таамун яакулуху зу кабидин илля шан юари Билалин. 30 күн, 30 түн өтөт эле. Biz Bilal ekөөбүз жей турган эч нерсебиз жок эле. Бир гана Билал колтугуна бир нерселерди табып келет эле. Билалдын ушу колтугуна жашырган бир нерседен башка 30 күн эч нерсе жеген эмеспиз дейт. Айша энебиз айтат, ай жаңырат 2 ай. 60 күн. Пайгамбардын үйүндө казандын астына от жагылбайт эле дейт. Сахабалар о эне эмне жейтиңер десе, курма менен суу дейт. Асвадан 2 кара нерсе, курмасы да кара экен, суусу да капкара экен.